Саламатсыздарбы ардактуу теле көрүүчүлөр. Салтанат ТВдан жаңы кофе брейк программасы старт алды. Бүгүнкү биздин биринчи коногубуз Таластын булбул үндө ырчысы жана маданияттын мыкты кызматкери Алтынай Коробаева менен биргеликте кофе үстүндө ачык майык курабыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кандай келип алдыңыз? Жакшы, шүгүр. Манайыңыз кандай? Меники дайыма позитив, 5. Ошондой болсун. Эми эле биринчи эле өзүңүз тууралуу айтып кетсеңиз кыскача. Баарыбыз эле сизди чыгармачыл адам катары тааныйбыз, билебиз. Бирок кайсы жерде туулуп өскөнсүз, чыгармачылыкка кандай келип калдыңыз, ошол тууралуу көбүбүз биле бербейт экенбиз да. Мен өзүм Сыкөл областынын Каракол шаарында төрөлүп чоңойгом. Өзүм маданият чөйрөсүндө чоңойгом деп айтам. Атам Алымбек Коробаев, көп чыгармалардын ээси, композитор. Апам Бүбө Коробаева, опералык ырчы. Эми бул талант мен оюмча кан менен өткөн болуш керек. Эки кишиники биригип туруп кан менен өткөн. Таланттуулардын үйлөсүндө төрөлгөм, таланттуулардын чөйрөсүндө чоңойгом. Жакшы. Чыгармачылыкка ошол себептен келип калган турбайсызбы? Ата-энеңиздин артыңызда. Үйдө эмнени көрсөң учканда ошону кыласың дейт го. Ошондой эле үйдө баягы көп элге таанылган адамдар аябай конокко көп келишчи. Ошол Ырысбаев, Кадыров, көптөгөн ушу биздин кыргыз маданиятына салым кошкон адамдар көп келишчи. Сайрек Исбаева үйдө көп болчу. Ошондой адамдар менен аралашып, ошолордун деле баягы биздин кыргыз ырымдап болот го. Кеткенден түйүн ичирип, ошону түйүн ичирип койсо керек деп ойлойм. Улуу адамдар менен. Улуулар, ошо залкарлар көп келишчи. Ошо залкарлардын дагы түркүсү болду окшойт. Чыгармачылыкка аралашканыма. Аябай жакшы. Айтып калдыңыз го, ошо Караколдо төрөлүп чоңойгом деп. Андан кийин бул Талас жергесине кандайча келип калдыңыз? Таластын шумкарына баш кошуп келип калдым. Таласка турмушка чыкканыма 15 жылдын жүзү болуп калды. Кудайга шүгүр, 5 баланы атасы апасы болуп, 5 баланы чоңойтуп келатабыз. Таласка эмгек кылып, Таластын элим, жерим деп, кайсы жердин суусун ичсең, ошол жердин эли бол дейт. Ошо азыр мен таластыкмын. Таластын ырымдап калган турбайсызбы? Таластыкмын мен. Ошо Таласка келишиңизге жолдошуңуз себеп болгон турбайбы? Ооба. Сиздин жолдошуңуз сиздин чыгармачылыгыңызга кандай карайт? Жолдошум чыгармачылыктан алыс адам. Өзү кесиби боюнча экономист, бухгалтер. Бирок чыгармачылыкты көп анча-мынча музыканттарга караганда түшүнөт да, абдан түшүнөт. Анткени биз ушу консерваторияда окуп жүргөндө 2 айда бир жолу экзамен тапшырабыз. 2 айда бир жолу тапшырганда ушу большой залга барып ырдачыбыз да, ошол ар бир экзаменде ушу залга отуруп кандай ырдап атканыңды, манераңды бүт баарын байкап турчу. Ошол 5 жыл ошентип 2 ай сайын барып эле ушу чыгармачылыкты аябай түшүнүп калган болуш керек да. Сиз менен чогуу окуган турбайбы? Мен менен чогуу окуду. Анан азыр деле көп мындай ырчылар ырдап атса деле сын пикир айтып, эмне бул мынтип койду, мындай ырдап койду, фальш ырдап койду деп мындай терминдер менен сүйлөп коет да. Чыгармачылыгымды албетте колдоп келет ушуга чейин. Ошо жолдошумдун колдоосу менен, үйдөгүлөрдүн колдоосу менен, апабыздын колдоосу менен ушул эрежеге жеттим. Экинчи суроом бул азыр жакында эле Маданият министри фонограмма менен ырдоого тыюу салды да. Ошого сиздин көз карашыңыз кандай? Мен ушу ырчылык чөйрөгө аралашкандан бери эч убакта бир фонограмма менен ырдап көргөн эмесмин өзүмчү. Эң бул туура сунуш, менин оюмча туура. Эгер ушуну ишке ашса, баягы мындайча айтканда китайский лампочкалардан кутулабыз деп ойлойм да. Мен ушу айтам да, анча-мынча ырчылар бар, баягы үнү жок. Студияга кирет дагы ырын жаздырат дагы, анан бир күн жашайт, 2 күн жашайт ал ырчычы. Ошол ыры менен 2 күндөн баягы китайский лампочкадай өчүп калат да. Ойлойсузбу, анан эми ырчылар саналуу эле калат. Ырчылар ошо илгери мынтип баягы даамдуулар калат дагы, анан баягы китайский лампочкалар жок болот да. Үстүндө каймактар элеби? Каймактуулар калып. Эми ошол ишке ашса дейм да, эгер ишке ашып кетсе, анда чындап эле маданият чөйрөсү бир аз тазаланып калат элек. Бирок буга кээ бир ырчылар
карама каршы чыгып атат да, мисалы. Ошо карама каршы чыккан ырчылар өздөрү ошо Китай исламчылар болот да. Ошон үчүн коркконунан алар коркуп атат да, өздөрүнүн эмесин жогото алам депчи, имиджин, бренд болуп ушуга чейин жасаган нерсесин жогото алам деп коркутуп да. Азыр акчаң болсо элдин баары ырчы болуп кетти. Мен вокалдан сабак берем да. Анан жаштар келет, мен ырчы болот элем деп, анан кел баягы сабак башталып 1-2 көнүгүү бергенден кийин эле түшүнөсүң эмне экенин, эмнеси бар экенинчи. Анан кой сен бара бер, башка өзүңө ылайыктуу башка кесиптин ээси бол деп кетип жүрсөң эле 2-3 күндөн карасаң бар студияга барып ыр жаздырып эле той ырчысы болуп кетет. Азыр биздикилер сахна ырчысын балага калышты. Биздин жаштарчы бүттүк эле той ырчысы болгусу келет да. Тойго жеңил акчаны табуу. Тойдон жеңил акча болот, көбүрөөк акча табышат да, ошол үчүн көрүнчү. Ал жактан дагы эми ойлойм, фонограмма менен ырдап атабы, жан дүйнө менен ырдап атабы билесиздер болот. Азыр биздин тойлордун 90% бул фонограмма. Концерттердин 90% фонограмма болуп атат да. Мындай саналуу эле ырчылар живой үрмөнүн ырдап алса, жеңил акчага көнүп алышты. Жаштарыбыз өтө жеңил акча табышты, көнүп алышты. Сиз тойдо фонограмма ырдаган учуруңуз болду эле? Фонограмманы эч колдонуп көргөн эмесмин. Фонограмма ырдаганда баягы башка ырчылар живой ырдагандан коркушат экен, мен фонограмма ырдагандан корком. Эл билип калса эмне болот, анан үйгө барып кыжалат болуп, кээде бир эми съемкалар болуп калат да. Анан телевиденияга ошо плюс менен тартабыз деп калышат, анан ошол жактан ырдап атып да кызарып, анан үйгө алып кыжалат болосуң да. Канча деген адам мени карап отурду, мен ошолорго алдагандай сезилет да мен үчүн. Сизге өзүңүздүн кандай сапатыңыз жагат жана кандай сапатыңыз жакпайт? Ар бир адам эле өзүн аябай жакшымын деп ойлойт да, туурабы? Жаман сапатыбызды баягы көп байкабайбыз да, жаман сапатты эл сырттан байкайт. Анан мен аябай жакшымын, мен кыйынмын деп мактангандан алысмын. Бирок эң жакшы көргөн сапаттардын бири бул жөнөкөйлүк да мен үчүн. Жөнөкөй адам болгон мага абдан жагат. Жөнөкөй эл катары, эл менен жөнөкөй эле боло эле мындай, ошондой эле да. Жашоом деле элдикиндей эле болсун, элдин алдыда эмес, арты эмес, элдикиндей, эл ортодо. Анан жаман сапатым бул аябай ишенчекмин да. Мен келип эле мынтип метип алдап койсо деле баттыр ишенип алданып калам. Ошо жаман сапаттарыңыздан жашооңузга таасир этти эле? Чоң таасир калтырган жок. Андайга көп эметкен жок. Мен өз убагында баягы ишенип анан үйдө акылдашкан адам жолдошум да. Анан үйгө барып ушундай болду, эмне кыласың десең, ошол акылын айтат, анан ошол акыл менен чыгып кетем да ошол ситуациядан. Көп ошол кишинин мындай айтканда багыты менен кете берем дагы, анан ошо Кудай сактасын андайга кабыл элек негиз. Кабыл элек. Андай алдамчылык. Жакшы, жана эми кээ бир учурларда болот го. Болду, ырчылыкты таштайм, ырчы болбойм, башка кесипке өтөм дегендечи. Сизде ушундай жашооңузда ушундай учур болду эле? Андай учур болгон эмес. Андай учур болсо билбейм мен. Мен ырсыз жашай албайм өзүмчү. Мен мисалы үчүн жумушка келдимби, өзүм кабинетиме кирем да 1-2 саат өзүм ырдап, ошондон эс алып, ошондон ээргүү алам да. Анан ырдаганда эми өз убагы келет болуш керек ба, бир токтолуп чоңоюп калгандачы. Токтолуп бир 60ка чыкканда ошондо мүмкүн баягы небере багып, мен оюм ушундай да, небере багып бир өзүм ишимин кылып, окуучуларга сабак берип, мындай депчи, ага чейин эми билбейм, эми бияк канчага чейин ырдачу ошол чейин ырдайбыз да. Деги жашооңузда кыйынчылык болгондо да болгон эмес, мындай ойда келген эмес беле? Жок, андай ой эмессиз. Ырдабайм деген ой келген эмес. Азыркы учуруңузда, сиздин азыркы учуруңузда 20 жыл мурунку Алтынай Коробаевага эмне деп кеңеш берет элеңиз? Жашоону көрдүңүз да, сиз өттүңүз. Ошону эле айтмакмын, Алтынай Коробаева, барып музыкалык училищеге тапшыр, вокал бөлүмүн оку, комузду оку деп эле айтмакмын, кеңеш беричи. Таласта турмушка чык деп 5 балалуу бол деп, 5 балалуу бол, бактылуу өмүр сүр деп айтмакмын. Анан мындай терс билбейм, ушундай эле кеңеш айтмакмын. Ушул эле жашоо үчүн. Таласка келгениңизге да сүйүнөт экенсиз да. Албетте. Айтыпмын мен көлгө барып, эне тандыкына бир жума кыз төркүнүнө барып бир жума эс алып келет го.
мен үчүн уже 3-чү күн өткөндөн кийин 4-чү күн уже үйгө кетким келип көзүмөн таласым иче баштайт. Анан таласыман анан айында өлө баштасам апам жиндене баштайт да. Бул сен ушул жактан чоңой эле ушул жердин суусун ичип ушул жактан эле кыз эмес белең депчи. Атаңыз кандай карайт буга? Атам деле ошо ушинтип айтсам жинденер чындап. Таласым дейсиң, көлдүксүң да депчи. Эми этим көл болгону менен сөгүм таласта. Сиздин үй бүлөңүздө бир эле сиз гана чыгармачылык менен алектенесизби же сизден башка бир туугандарыңыз дагы чыгармачылыкка баш багып жашабы? Биз үйдө 3-1 тууганбыз. Улуу 2 агам бар. Бир агам медик. Экинчи агам мамлекеттик кызматта. Бирок ошо чыгармачылыкка аралашпаса дагы чыгармачылыкта кан менен өтөт экен дегендей эле кан менен өттү. Бири пианинода ойносо, бири гитарада ойнойт. Экөө тең абсолютный слух деп коет бизде. Мындай чымындары бар да чыгармачылыкка. Ооба да, атаңыз дагы болсо, апаңыз дагы операчысы болсо, андан кийин кандан өтөт. Бирок ошо чыгармачылык менен сиз эле алектенип алып кеттиңиз, Ооба, чыгармачылык боюнча мен эле ушу мен дагы атам чыгармачылыкка аралаштыргысы келген жок башында. Атам мен ушу музыкалык училищеге тапшырайын десем, менен бир жума сүйлөшпөй койду. Сен ойлон, бул чыгармачылык жолу аябай оор. Өйдө болот, ылдый болот. Өзүңдү ошондо дайындашың керек деп ушундай болду. Анан балаң эмнени каалап турса эне ата ошону кайта бергиси келет экен да. Бир жумадай ушинтип бири-бирибиз таанышып жүрдүк. Анан бир жумадан кийин анан макул болду. Биздин бирибиздин шарты боюнча биз сизден кийинки конокко өзүңүздүн жүрөктөн чыккан белеңизди калтырып кетесиз. Биз сиздин атыңыздан кийинки конокко берип коебуз. Ал шарттарды ошо башталганды уккам. Ошол шарт боюнча бизде кыргызды Манас тааныткан дегенде, кыргыз десе ким деп Манас деп айтылгандай, ошо Манас атабыздын дайым ошо кыргызыбызды таанытып жүрсүн деп ошо Манас атабыздын арбагы колдосун. Анан бул бети болсо баягы түндүк. Ушу кийинки келе турган коногубуздун түндүгү жамгыры бийик болсун. Ошо түндүгүн алдында дайым үй бүлөсү менен аман болсун деп кийинки коногубузга тапшырып коебуз. Сонун белек, чоң рахмат. Берип коюңуздар. Колуңуздан тапшырып коебуз. Сиздин атыңыздан. Бул жака коюп коеюн. Сиз биздин алгачкы коногубуз болгондуктан, бул бизден сизге чакан белек. Каалап коюңуз. Рахмат. Силердин да ишиңерге ийгиликтүү болсун. Бул теле берүүңөрдүн тушоосун кесип турасыңар. Сапарыңар байсал болсун. Көптөгөн биздин талашыбыз жергебиздин чыган уул кыздарын ушу берүүңөрдөн көрүүгө үмүттөнөбүз. Ишиңерге ийгилик. Ушуну менен кофе брейк программабыз аягына келип жетти. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Эмки программадан көрүшкөнчө сак саламат калыңыздар.